4 май күнү нөшөрлөп жааган жандын кесепетинен Жалал Абаддын Сузак районундагы Барпы, Атабеков жана Сузак айыл аймактарында 900гө жакын турак үйдү, 10го жакын социалдык мекемени сел каптаган эле. Аны тазалоо жумуштары күн мурун башталып, бүгүн да уланып жатат. Кирип мынаяктан карап эле жалдырап, карап эле ыйламсырап эле кайтып атамын. Үйлөрүм болсо мына сарайларым, үйлөрүм бүт бардыгы жаракат кетип көчүп түштү. МЧСтен балдарга чоң рахмат. Ушу 2 күндөн бери ушул МЧСлердин де чоң машинеси мына келип сууларды шоруп атат. Ушул тапта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери менен биргеликте жарандык коргонуу кызматынан өздүк курамдан сел каптаган үйлөр тазаланып жатат. Министр Бобек Ажикеев билдиргендей, жетиштүү техникалар облустун бардык район шаарларынан жана Ош облусунан тартылган. 64 техника жеринде иштеп жатат. Маалыматтарга караганда Бишкек жана Чүй облустарынан дагы 90го жакын куткаруучу жолго чыккан. Азыркы кырдаалга байланыштуу биз ассенизаторский машиналарды толугу менен Оштон тартып келдик, Жалал Абадтан тартып келдик. Алар баары чогулуп 17 машина болду. Алардын заправкаларын камсыздап, төлөө акчаларын сүйлөшүп, аларды ошо толук өздөрү киришип, бир сорогондо 10 тонна суудан соруп алып кетип атышат да. Алар аябай жакшы жардам берип атышат. Ошонун эле жанында дагы бизде 20 жакын чукул помпаларыбыз иштеп атат. Будан тышкары өзүбүздүн адамдардын күчү, техникалардан 44 единица техника тартылды. Onun içinde Noynaki техника, МЧС'nin техникалары тартылды. Калгандарын жергиликтүү бийлик жана Кыргыз нефтегаздан аябай жакшы жардам берип атат. Акыркы маалыматтарга караганда сел суулары 421 үйдүн ичине чейин кирген. Анын канчасы жараксыз экенин тактоо иштери жүрүп жатат. Алдын ала маалыматтарга караганда 16 турак үй авариялык абалда деп табылууда. Мындан сырткары 2 көпүрө жараксыз абалга чыккан. Штабты жетектеген облус башчысы билдиргендей, жабыркагандарга мамлекеттен көрүлүүчү бардык жардамдар берилет. Оор участок бул Карачыгач айылында болуп атат. Бул жерде бир 15 үй мындай жараксыз абалга келип атат. Калгандарын ушул тазалоо иштеринен кийин аныкталат. Тамак ашынын бардыгын биз чечип бердик. Кечетен бери баягы гум жардамдар келип атат. Аларды таркатып бердик. Un, май, макарон, ушундай бир баягы демөөрчүлөр тарабынан жардам болуп таркатып бердик. Сел жүргөн бул аймактарга Дан Юг ишканасы тарабынан 50 тонна un, 3 тонна май алынып келинди. Бул жардам жабыркаган жарандарга бүгүндөн баштап таратылмакчы. Сузак айыл аймагындагы Арал айылында 50гө жакын үйдүн коросун суу каптаса, анын ичинен 10дон ашуунун үйүнүн ичине чейин кирген. Алардын бири Шайра Буранованын бардык үйүнүн ичин суу каптап, 2 күндөн бери тазалап, жертөлөөдөгү сууларын чыгарып жатат. 7 комнатага суу кирди үйдү ичиге чейин. Анан биз резко үйдөн чыгып кетишибиз менен бул неме кирип жактан келген сайдан кирип бияка ошондой үйлөрдү талкалап кетти. Анан кечеден бери азыр айыл өкмөт келди, аким келди, анан эл жардам берип тазалоо иштери жүрүп жатат. Өзүңүздөр көргөндөй эле жардам беребиз деди. Дагы бир башка немелерден келип үйлөрдү комнаталарын өлчөп не кылып атат. Дагы адамдарды Кудай сактады. Эң көп сел каптаган үйлөр Барпы айыл аймагында болгон. Мындан улам жарандарга жеринен медициналык жардам көрсөтүү үчүн Атайын көчмө клиникада бүгүндөн ишин баштады. Бул жерде азыр врач-терапевт, врач-акушер-гинеколог, узист жана лаборант болуп иштеп атышат. Бул жерге кайрылгандардын көпчүлүгү азыр ошол селдин каптаган селдин натыйжасында көтөрүлгөн кан басымын жогорулагандар. Анан кийин ошол күнү суу кечип жүрүп, суу калдырып, воспалительный процесс деп коет, ичи ооруп, буту колу ооруп, сыздап, анан кийин анализдердин көрсөткүчтөрү мүмкүн жаман болуп кеткендердин бардыгы кайрылып атышат азыр. Лаборатория иштеп атат, ичинде терапевттер көрүп атат, узисттер көрүп атат, боюнда бар келиндерди көргөнү узис келип отурду. Лай кармагандан ошо этияттайсыз. Себеби ичкенте жугуштуу сары оорулары, ошо оорулар бар, ошолордон этиятташ керек жаш балдарды. Дарыгерлердин айтымында сел жүргөн аймакта ар кандай оорулардын жайылып кетүү коркунучу күч. Мындан улам Санэпид көзөмөлдөө борборунун кызматкерлери жеринде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, оорунун алдын алуу үчүн мамлекет тарабынан берилген дарыларды таркатып жатышат. Суу кирген үйлөрдү кургатылып тазалангандан кийин жолофон иштерин жүргүзүшөт. Ага чейин ушул идишагын жууганга ушул жолофон таблеткаларын таркатып берип атабыз. Ичеги карын ооруларын болтуруу максатында
антибиотикалык иш-чаралар жүргүзүлөт. Мында биз жанагы азыр тетрастин таблеткалар алынган. Бул ушул ар бир жабыркаган үй бүлө таркатылат. Бул акыс таркатылат. Жана жалпы практикалык дарыгерлер борборунун эсебинен алынып, булар менен камсыз кылынат. Мында биз жанагы оорунун эгерде кандайдыр бир ача менен байланыштуу болуп калса, буларды ооруп калбоо максатында 3 күндүк же 5 күндүк ыкма менен буларга берилет. Эске салсак 3-4 май күндөрү Ош, Жалал-Абад, Нарын, Талас облустарында сел жүргөн. Мындан улам мамлекеттик органдар күчөтүлгөн тартипте калыбына келтирүү иштерин жүргүзүп жатышат. Ал эми Кыргыз гидромет борбору тоо этектеринде сел коркунучу бар экенин эскертишүүдө. Жаңылай Болотбекова, Буркан Бекматов, Сузак району.